Ар жасада кетпеген, не бир укмуш чебер уста адамдар миң тепкичти шаты коюп жетпеген. Амансыздар бардактуу телекөрүүчүлөр, ЛТР каналында чак түш көрсөтсө, албетте бүгүнкү эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Албетте эртеңки келечек жаштардыкы дейбиз. Жаштык бар жерде дем, күч, ыр, күлкү бардыгы бар деп айтабыз. Бүгүнкү биздин чак түштүн төрүндө Тегиртоо таланттары болгондо дагы Тегиртоодо билим алып, мына ушу эмгектенип жаткан ошо жаш таланттар акыркы кезде ар кандай кайрымдуулук иштерине активдүү катышып келет. Албетте бул таланттардын курамын эмгек сиңирген артисттер, эл артисттер, манасчылар, ошондой эле актерлор түзөт. Бүгүн болсо биз мына ушул Тегиртоо жаш таланттарын студияга чакырып отурабыз. Жалпыңыздарды тааныштыра кетели. Мына ушул Тегиртоо таланттары атайын топтун жетекчиси Дастан Кенжешев, Таштан Ерматов атындагы Бишкек музыкалык педагогикалык окуу жайынын студенттери Айжамал Жусупова, ошондой эле Бүйсара Бешеналиев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин студенти Саламат Нарымбеков, жана ошондой эле Таштан Ерматов атындагы Бишкек музыкалык педагогикалык окуу жайынын студенти Актан Кенжебеков бүгүн бизде конокто. Куш келипсиздер. Албетте Тегиртоо таланттары негизи эле Тегиртоо эли кандай жатышат, негизи эле бул качан түзүлгөн? Дастан өзүң баштасаң. Саламатсыздарбы, арыбаңыздар. Тегиртоо эли жакшы. Бүгүнкү күндө мына 2020 жылы түзүлгөн бул топтун курамы кийинки 2021 жылы Кудай буйрса ишке ашып, анан ошо менен таланттуулар көбөйө баштады. 2022 жылы мына буйрса кастингдер өтүлө баштайт. Чыныгы жаш таланттарды биз эми ирге бирге ала баштайбыз. Бүгүнкү күндө канчага жетти? Мына ошо көппү таланттар? Биздин өзүбүздүн бул Тегиртоо жаш таланттарынын группасы бар. Ошо группада 30тан ашын жаш таланттар бар. Андан сырткары дагы мындай мени менен байланышып аткан, катарда турган, кыргыздын нар тилин сактаган биздин жаш таланттарыбыз да бар. Ошондо жашы чектелбейт, Жашы бул азыркы учурда мындай бир көз чаптырып карап турган болсок 10 жаштан 25 жашка чейин келер экен да. Азыркы учурда. Бирок эл артисттери, эмгек сиңирген артисттер дагы бар экен да. Ошол биз мисалы эмгек сиңирген артисттерин айта турган болсок, Супер Кудул, Жумабек Бадамов агайлар ошо бизге жол көргөзүп жүргөн агайларыбыз бар. Азат Эшимханов агайлары, Нарын музыкалык театрда. Ошондон Айчкон фондундагы Асылбек Маратов агалар, Болот Назаров агалар да бизге жол көргөзүп келатат. Азаматсыздар, анда келгиле кана Тегиртоо таланттар дегенден сөзсүздөн баштайлы. Кызыңыз чачылуу эт. Айжамал, келиңиз биринчи ыр аткарып бериңиз, андан кийин маектешели кана. Чагымды тил албай айтканыңды, азабын далай тартып ак басты чачтарымды. Кеттим мен белим самап, күттүм го жолун карап, кең жайып тасмалыңды. Gittim men belim samap, güttüm o yolun karap, keng jayıp tasmalındı. Bayterik karanınız, bakıt kut jamalınız, Kudaydan ömür tilep, kayşaysan tayadınız. Paygambara yangılgan, jaratkan bayan kılgan, beyiş şaytamanınız. Paygambara yangılgan, jaratkan bayan kılgan, beyiş şaytamanınız. Korgu de beljeringdi,
тарбия бергениңди апаке кантип актай максүтүң эмгениңди сол болсо асыл денем жер сайып башым менен кайтарам эмгегиңди сол болсо асыл денем жер сайып башым менен кайтарам эмгегиңди кайтарам эмгегиңди. Баракелде, айжамал айтсаңыз, учурда сиз мына ошол Таштан Эрматов атындагы Бишкек музыкалык педагогикалык окуу жайында канчанчы курста билим аласыз? Таштан Эрматов атындагы музыкалык окуу жайында 2-нчи курстун студентимин. Азаматсыз комузда да кол ойнотот экенсиз. Комузда да кол ойнотом, комуз менен ырдайм. Ушундай. Негизи мына Теңтөө таланттарынын мүчөсү экенсиз. Канча болду бул кабыл алынып, кандай иштерди аткарасыңар, ошол жөнүндө айтсаңыз? Теңиртоо жаш таланттарынын мүчөсүмүн. Анан бул Теңиртоо жаш таланттарынын төптөлүп түзүлгөнүнө 1 жылдын жүзү болду. Анан бул Теңиртоо жаш таланттарынын кайрымдуулук концерттерине катышып, жана ошондой эле чакан өзүбүздүн концерттерибизди өткөрүп жатабыз буюрса азыркы учурда. Негизи эле ошо чыгармачылык жакта ар бирине дем берип, аларга жол көрсөтүп, жардам берет турбайбы? Бул Теңиртөө таланттарын башкан максаты. Кайрымдуулук иштер болгондо кандай иштер, кандай мүмкүнчүлүгү чектелгендерге же ооруп жаткандарга жардам берүү? Ден соолугунан жабыр тартып, кандайдыр бир баягы дарыланууга каражат керек деп кайрылгандар көп азыркы учурда. Кийинки учурда турганыбыздык бир факт боюнча баягы бул кайрымдуулук концерттерди биз негизи өзүбүздүн койгубуз келбейт. Бул десе жок болсо экен, баардыгы ден соолуктуу болсо экен деген ой тилегибиз бар. Анан бирок Кудайдын жаратканын берген сыноосу менен кайрымдуулук концерттер болуп калып атат. Анан Нарында болот, Нарында, театрда. Чокулда бул Бишкек шаарынан Көлдө, Караколдо бизге кайрылуу болуп атат. Анан ошол жака барып дагы Бешеналбардын бүтүрүүчүлөрү бар бизде. Ошол агалар менен дагы буюрса барып кайрымдуулук концерт өткөзөбүз деген максаттар болот. Негизи эле концерттин башкы максаты ошо чогулган каражатты ошол үй бүлөгө бериш керек, э? Чектелген. Ошондой жардамдар көп эле өткөрүп жүрөсүңөр да, э? Ооба, буюрса нарда дейлик. Азаматсың, саламат мырза, куш келипсиз. Мынакей Бүйсара Бешеналиева атындагы жогорку окуу жайынын студенти катары кайсы бөлүмдө окуйсуз? Канча болду билим алып жатканыңызга? Мен ушу музыка чөйрөсүндө ушу кичинекей кезимден баштап эле ушу кызыгам өзүм. Ушу окуу жайга тапшырганыма 2 жыл болду. Ушу аракет кылып өзүбүздүн талантыбызды ушу кыргыз элибизге арнайлы деп эмгектенип келатабыз. Сиз да кайрымдуулук концерттерге көп катышасыз. Ооба, биз ушу Теңиртоо жаш таланттарына түзүлгөнү ушу 1 жыл болуп, ушул жакта аралашып, баарыбыз биргеликте кызмат кылып, ушу аз да болсо эли жерибизге жардамыбыз тийсин деп, руханий жактан баягы кыргыздын тиги ата-бабабыз сактап келаткан салтты нарыктуулайлы деп, ошолорду өчүрбөйлү деп, кийинки муундарга жеткирип берели деп аракет кылып келатабыз. Жөн ырдап койбостон, биздин ошол салтты дагы жоготпой. Албетте, силер жаштар кандай болсо, силерди көрүп бир тобу да өзгөрөт, коом да өзгөрөт, чөйрө өзгөрөт дегендей кана. Сизден жакшыр болсун, келиңиз, кайсырды аткарып бересиз? Анда эмесе сиздер үчүн Толгоону деген чыгарма бар, ошону да берейин, кабыл алып коюңуздар. Güzötçüдөй көзірмебей күн түні тириликтин
бөгөн бөгөн түйшігін апамды мен құт төгілген үй десем атаманы қармап тұрған түркіге атам барда мен таптағың ылачын атам менин бөксөр бөгөн кубатын күбөсү бул сен жараткан эрдиктин жүрүштөрдө күнгө жеткен кылачын шаштым кетип бошоңдосо сабырым жолдон алып ор жүктүн жарымын кыйын кезде кылт ettирбей дем берген атам менин тереңи жайган тамырым кубанчыма кайгыма да тең шерик бул дүйнөдө жан болбостур сенчелик ак сарайым алтын туткан кутманым бул дүйнөдө сен тургузган эстелик ак сарайым алтын туткан кутманым бул дүйнөдө сен тургузган эстелик сен тургузган эстелик ата энелерибиз бар болсун дейли. Даста мырза айтсаңыз, мынакей азыр эле айтып атасыз, кайрымдуулук иштерин аткарабыз, ырдайбыз деп, анан нарктуулукту жоготпой келебиз деп ата бабаларды. Буга эмнелер кирет, кандай кылып аны сактап, кандай кылып жайылтып атасыңар, ошону айтып бериңиз. Биз максат мен жаштар чогулган сайын эле мен Мамбет Асар Ибраев агабыздын ырынан эки сабак айтып турам, баягы жаштар суулардай тунуксуңар, жаштар силер улутту улуткулар депчи. Баягы бул тилдин сакталышы, бул ырдын сакталышы, элдик чыгармалардын сакталышы, күүлөрдүн сакталышы, бул манасчыларды даңазолоо менен бул нарктуулук келе берет да, салттуулук келе берет. Ошо менен сакталат деген максатта ушул нарктуулук иштерин жүргүзүп атабыз. Ошонун баардыгы ушул баягы теңиртөө таланттардын алдыга койгон максаттардын бири экен да, ушу нарктуулукту жоготпой, азаматсыңар. Актан мырза куш келипсиз. Сиз дагы ушул музыкалык окуу жайында билим алат экенсиз, айтып өтсөңүз, канча болду, кимден сабак алып атасыз? Саламатсыздарбы? Ушул ЛТР каналынын көрүүчүлөрү, сиздер менен чак түштө көрүшүп атканыбызга кубанычтабыз. Азыркы убакта ошол Бишкек музыкалык педагогикалык колледжинин 2-курсунун азыр ошол аккордеон жагында окуп жатам. Эң сонун. Демек аккордеонду мыкты өздөштүрүп атыптырсыз да, Акырындан аракет кылып атабыз. Ким сабак берет аккордеондон? Аккордеондон Токмамбетов Койчуман деген агайым бар. Ошол. Негизи теңиртөө таланттар эми ар бирибиздин жүрөгүбүздө толгон жердин кичинекей сүрөтү бар. Силер баарыбыздын баягы артка кылчайганда балалыгыбыз өскөн жер, бул айылыбыз. Анан ушу теңиртөө таланттарына канча болду ушу кошулуп ушу иштерге активдүү катышып атканыңызга? Ошол теңиртөө жаш таланттарына кошулганыбызга көп эле болду.
Бардық иш-чарадан қалбайсыз, ооба. Ең соңын. Қана келдіңіздерме? Қана картинада Сіздер үшін ырат қарып бересіз көрелі. Мақсат Бұлияв ағамыздың айылға қат деген шығармасын атқарып Жақсы, берейін. Жөнү балам, сен чоңойдуң, айыл жұртқа барып кел. Айыл апағандай жатат бир қабарын алып кел. Чоң атаңдың қоро жайын чөп басқан ныр белчеде. Чалдың сөгін бір ағартып, чар тарабын чабып кел. Айда балам жылқыңды ата баба жұртына, атты бүртіп ата мүні бір жаңыр сыңыр қырда. Қолчан ачтан қымыз ичкен қырғыз елін қырдағы. Мені тартпай, чоң атаң тарт, жұрт таштабайт қырғызда. Чоң апаңдың кемегесін бір түтөтүп жабып кел. Келинге деп тиккен эле көсөгөсүн табып кел. Мен кеткенде минген аты аза тартып бош эле. Чоң атаңдын намысына чабдар атын байлап кел. Айда балам жылқыңды ата баба жұртына. Мен құруйым шар кезіп айыл қалды ұмытта. Жеті атаң басқан жер, жетесі бүт жатқан жер. Мені тартпай, чоң атаң тарт, жұрт таштабайт қырғызда. Сіз қалған жайыттағы малың жұртқа айдап кел. Есін дағы сағын қандырда ал өзіңдей жайлап кел. Қоңшы қолот туғандарға үйді жайды табышта. Көкті қалған жалғыз тақа тамборына қағып кел. Айда балам жылқыңды ата баба жұртына. Атты бүртіп ата мүні бір жаңыр сыңыр қырда. Қолчан ачтан қымыз ичкен қырғыз елім қырдағы. Тұндырмадай тұнық кезің төгілдің бе тұрмышта. Айда балам жылқыңды ата баба жұртына. Мен құруйым шар кезіп айыл қалды ұмытта. Жеті атаң басқан жер, жетесі бүт жатқан жер. Мені
тартпай, чаңа таң тарт, жұрт таштабайт Кыргыздар. Ең сонун чындыгында эле азыркы сиздин ырыңыздан эле ушул баягы ата бабалардын басы өткөн жолу атанын балага кылган мамилеси жөнүндө эң сонун албетте сиздердин жасап аткан ишиңер дагы мына ушул багытта ушул максатта экен да. Анын айтып атасыз дагы биз тандап жүргүзүп атабыз деп. Ар бир элде, ар бир журтта дегиз эле биздин элибизде таланттар көп чыгат. Талант бул жараткандан берилген олжо деп айтабыз. Ар бир үйдө сөзсүз түрдө бирден таланты бар. Кана сөзсүз эле ырдаш керекпи? Кандай кылып тандайсыңар мына? Үчөөгө кабыл алып атканда же азыр атайын талаптар барбы? Биздин баягы башта айтылгандай, биздин өзүбүздүн агайлардын айтымы менен жүрөбүз да, биз дагы баягы деги эле баягы негизи бардык нерселери, төкмө акындар, бардык нерсени жетекчилик алып кете албайт да. Себеп менде да мындай бир музыкалык бир жогорку деңгээлде такшар элекпиз. Буюрса анан эмгек сиңирген агаларыбыз ошол агайлардын айтымы менен, ошол агайлардын көрсөткөн жолу менен кетип атабыз. Ошол агайлар анан бизге ушундай жолго салып, жолго салып турушат туура жолго. Ошо кандай кылып тандайсыңар? Сөзсүз ырдатып көрөсүңөр же бир эле топко бүчө болгон киши башка да өнөр болуш керек да, туурабы? Манас айтыш керек, ыр окуш керек дегендей же болсо актёрдук чеберчилиги болуш керекпи, кандай? Бизге мисалы бирөө манас айтып келет, манас айтып тандырууну өтүп кетсе, манас менен кетет дегендей ушундай бир эле багыт менен болуп атат да бизде азыркы учурда ошондой. Биздин өзүбүздүн мекемеси жок, мектеп катарында ошондой комуз менен келгенде комуз менен ырдап атат. Бирок нарында каякта чогуласыңар? Театрдабы же маданият үйүндөбү? Баягы мекемелерде кичине арендага алып келгендей. Маданият үйүндө, ошондой иштерди кылып. Театрларда дагы. Ошол агайлар келет да театрда да. Ошол агайлар келип өздөрү кеңешин берет. Ошол агайлардын айткандай болуп келет. Эң сонун. Келиңиз эми өзүңүз да ырдайсызбы? Сөзсүз түрдө баягы ар бир адам башкаларга сөз үлгү болуш керек экен да, өзүчү. Аны эмесе баягы карагайың калемдерде рыязы, кашка сулар калемиңдин сыясы, бүт ааламды батыр чырай сезилет, чырпыктагы чымчыңдын ыясы, ала тоонун абасы ден соолуктун абасы дейт. Кутмандуу жерим деген чыгарманы аны эмесе жалпы жумурай журтка тартуулап коелу. Кана эң сонун. Жүзүңдү чайкап, мөлтүрсүң бойлоп, бүлдүргөн тери, жүрчелек оюнуп, киндик каны тамган, кутмандуу жерим, кусадар болом, күн сайын ойлойм, кусадар болом, күн сайын ойлойм. Жардам беребиз, кана? Долоно жие карагат жайына, токойдо булбул тилбезип сайрап, жашоонун шаңдуу музазын чалып, көркөмүң мени турган сыйтарбап, көркөмүң мени турган сыйтарбап. Ак чөлмөк оюнуп, батырчу таңды
Armansız gündür özüңdө kaldı. Alыста жүрсөң дем берет дайым. Өзүңдөн алган өмүрдүн шамы, өзүңдөн алган өмүрдүн шамы. Кинди кан тамган кутманду жерим, кусадар болом күн сайын ойлойм, кусадар болом күн сайын ойлойм. Рахмат. Тулган жердин топурагы алтын дейт. Эми Теңир Тоо дегенде мынан жалпы Нарын областынан Нарын элин билебиз да. Анан ар кайсы райондордон бар да, Кочкор, Жумгал, Актала, Ат башы дегенде же бир эле Нарын шаарынан. Азыркы учурда Ат башы, анан Кочкор, Жумгалдан болуп атат, анан Акталадан да буюрса издей баштайбыз. Биз негизи буга чейин баягы биз 2020-жылы түзүлүп калып эле, анан бир жакшы бир багытта кете албай калдык да, анан 2021-жылы мына деп чыгынып, ушул чыныгы музыканттар менен кетип, анан ошондон кийин анан кичинеден баягы өсүп келе жатабыз да. Эми азыр көпчүлүгү эгерде элеттен чыкса сөз жерлерине барыш керек да. Мисалы үчүн ошол аймактарга да барып атасыңарбы же ким байланышса эле ошону чакырып эле? Жок, биз дагы негизи азыркы учурда жанагы интернет жагы өнүктү, ошол жактан да чыгып калгандарды изилдеп, бул жигит кай жерден, бул карындашыбыз кай жерден, эжебиз кай жерден деп изилдеп отуруп, анан нарындык болуп калса изилдеп отуруп, анан топко кошуп атабыз буюрса. Мынакей Айжамал Жусупова негизи эле кыздар көп бекен арасында же жалаң эле жигиттерби? Сиз көп эле аралашып жүрөсүз да кайрымдуулук концерттерге. Аралашып атабыз. Анан бул топто көбүнчөсүн эркектер түзөт да, көбүнчөсүн топтун кыздар аз. Бирок сиз бардыгына жарык чачып турасыз да, сулууңуз жакшы, ырыңыз, үнүңүз менен дегендей. Келиңиз эми дагы бир аткарып бериңиз, сизден дагы бир угалы. Кана, кайсыларды аткарып бересиз? Сиздер үчүн энекем деген. Мен дагы дени сак болоюн, оорубай жүрө көрсенесен. Мен дагы дени сак болоюн, оорубай жүрө көрсенесен. Жашоодон от болуп жагылдым, 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 кагылдым. Мен эми эч кимге табылбасай, энелик меримиң сагындым. Мен эми эч кимге табылбасай, энелик меримиң сагындым. Энекем, 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 дүйнөдө табылыбыз берекем. Эң сонун
Дүйнөдө менин азабымды тарткан бир гана адам бар, ал менин энем дейт, энелер бар болсун дейли. Албетте мына ушул ата-энелерибиз жол көрсөткөн үчүн мына ушундай жашынакай билим алып жатасыңар дегендей, негизи эле бул ушул Теңиртау таланттарынын курамынын көпчүлүгү ушу студенттер түзөбү? Жаштардан. Негизи бизде мектеп окуучулар көпчүлүгү. Мектеп окуучулары ба? Мектеп окуучулар. Алар сабактан кийин бош убактысында келеби? Баягы 6 демалыш күндөрү даярданабыз. Көпчүлүгү, жалпы, репертуарды ким тандайт? Ушу Жумек Мадемилов, Азат өңдө таланттар тандап беришет окшойт, Биринчи өзүбүз ага чейинки биз өзүбүз кичине улуурактар, студенттер кичине баягы окуучуларга жардам көрсөтөбүз. Андан кийин бизден калганын улуу инсандар биздикине түзөп. Баары жалгыз же топ менен жалпыдагы ырларыңыздар барбы? Негизи бизде мектеп окуучулары көбүнчө тобу менен ырдашат да, топко түзүлүп алып ырдашат. Ошол азыркы учурда 2 топ болуп алып ырдап атышат. Эстрада жагында жана элдик жагында ырдап атышат. Азаматсыздар, негизи эле көпчүлүк учурда таланттар дегенде топ менен ырдагандарды көп болобуз да. Анан жалгыздан мынакей Айжамалга окшогон таланттар дагы ырдап берип атпайбы? Негизи чогуу ырдаган ырларыңыздар барбы сиздердин? Азыркы студенттер мененби? Студенттер болуп, негизи ар студент ар башка баягы музыкалык окуу-жайларда болуп калып, баягы бул жерден эле шаардан жол калбай атышат. Анан нарынга барып калганда кес-кесте ырдап атышат, бирок анда эле баягы өзүнчө ырдап. Ар кимис, негизи окуучулар тобу менен ырдап жүрүшөт көбүнчө. Келиңиз, саламат мырза, анда сизден дагы бир жакшы ыр болсун. Келиңиздер, анда эмесе зар болдум деген жакшынакай чарма, ошону ырдап берейин, кабыл алып коюңуздар. Zar boldum bir jark etip karasına, çırmaldım süyünün zor sanasına. Sezimdi kozgup koyup oşol tangda, sen gittin yıldızlardın arasına. Sezimdi kozgup koyup oşol tangda, sen gittin yıldızlardın arasına. Ciyalbay oşol tangda meni simdi, görsümde izlep kelemeleşindi. Altını maktangdardan tosoyunçu, havaliki makku bolup kelesin bir. Altını maktangdardan tosoyunçu, havaliki makku bolup kelesin bir. Altının süygön canım asıl carım, jürüktü dürt etkizgen caşıl calın. Süybösün bul düynögü ne jaraldın, çolpondoy gözlerinden kağılayın. Süybösün bul düynögü ne jaraldın, çolpondoy gözlerinden kağılayın. Karagattay gözlerinden kağılayın. Рахмат. Ар бир эл өзүнчө мына ошо таланттар, мисалы үчүн көп, бизде канча дубан болсо, ошончо таланттар бар да. Каракулча таланттар, жоксо өзгөн таланттар депчи. Бирок алардын дагы өзгөчөлүгү, ушу Теңиртау таланттардын несимен өзгөчөлүгү, ушунун артуулугу менен, кайрымдуулук концерттери мененби, же дагы бир
элине башка эле ошо өнөрдөн дагы бир жардам көрсөтөбү? Кандай максаттары бар ага? Биздин өзгөчөлүктөр эми баягы куйрукчу катабыздын айткан кеби бар эмеспи? Баягы Кетмен төбөгө барып калып, азыркы Токтогул районуна барып калып, анан куйрукчу катабыз баягы ар бир түтүнгө кирсе эле комуздалак урдуп атышат дейт. Анан ой буларың түтүнү сайын ырча экен, менин жумгарым эле тынч экен деп жумгала кетип калыптыр. Анын сыңарындай ар бир кыргыз ырдайт чындыгында. Ырдабады дегенде мисалы үчүн санжын айтат, жок дегенде тарыхты айтат да. Анан ушундай өнөр адамдар, анан бизде өзгөчөлүк деле жок болуш керек, баарыбыз жалпы кыргыз элинде өзгөчөлүктөр деле аймак болуп көрүнмөсө керек. Негизи эле аймактарды көтөрүүдө бир жакшы иштерди жасайт да. Бул дагы пландарда бар да, Биздин ошо максатта буюрса ошол нарыктуулук деген эле бул баягы кыргызды кыргыз бойдон сактап калуу деген багытта. Анан биздин өзүбүздүн дагы баягы эфирден пайдаланып айта кетейин. Билим жаштар Нурду келечек коомдук бирикмеси, мезгил демилгечилери деген биздин бирикмелер бар. Баягы ал жактар активисттер эмгектенишет. Ошол жакта дагы Нарын облусунда, Нарын районунда жаштар көзөмөлү деген бар. Ошолорду баягы жетекчи болуп өзүм баягы башкарып жүрөм. Анан ошол жердеги активисттер дагы бул тилди, кыргыздын тили азыркы учурда баягы кылымчында турат деп көптөр ушунчалык бир кайгырып, активисттер көбү мага кайрылышат. Чыкпайлыбы деп. Анан биз чыккандан азыр эчтеке кыла албайбыз. Андан көрө ар ким өзүнөн башташ керек. Кыргыздын сөздөрүн сүйлөшүбүз керек. Кай жерде болобуз, шаарда болобузбу, айылда болобузбу деп ошол акыл насааттарды айтып, анан активист болуп баягы өзүнүн аймактарда иштерди кылып атабыз. Тазалык, ошол таза коом жана башка иштерди демилге көтөрүп. Сөзсүз түрдө баягы жаштар баягы демилгелүү болуп, көпчүлүккө үлгү болуш керек да. Жигердүү жаштар. Жекеле ырдап гана тем болбосо, мына жакшы кайрымдуулук иштерин, ушундай элибиздеги жардам берүү максатында жакшы иштерди жасап атпызсыздар, азаматсыздар. Кана Актан мырза келиңиз эми. Кайрадан сизге ыргесек, Актан Кенжебеков кана. Энелердин урматтуу арнасын сарма. Каратабыз, бул жакшы көрүнүш. Кана келиңиз. Талансам көзүм өбөйттүн ичи, маңдайым өчпөс шамдай күйүүчү, жасалмалуу сезимдер көп, бирок жасалмас жалгыз эне сүйүүсү дейт. Эненин сүйүүсүндө эч бир сүйүү жок, Кадырын билем менени, кадырлап сыйлап келемин. Ак сүттү ак таш кыйынго, ушулур сизге белеги, ушулур сизге белеги. Энекем менин байлыгым, geçmegin susun kaygınım. Al param sizge ak joluk, koluma tiyse aylığım, koluma tiyse aylığım. Sağımış gülüm geçemin, siz üçün barın cengemin. Müröktün susun tabalsam, apake sizge belegi, apake sizge belegi. Enekem benim baylığım, geçmegin susun kaygınım. Al param sizge ak joluk, koluma tiyse aylığım, koluma tiyse aylığım.
Энекем менин байлыгым, кечпегин суусун кайгыны. Алып барам сизге ак жолу, колума тийсе айлыгым, колума тийсе айлыгым. Энекем менин байлыгым. Энелерибиз бар болсун дейле. Жакшы тилек чарымыбыз. Негизде азыркы жаштар ушу ата эне мекенди сүйүү жөнүндө ырларды аткарып атканы өзү бир чоң бакыт да. Биздин телекөрүүчүлөр, ата энелер кубанып калышты болуш керек. Албетте аламга кеткен жол айылдан башталат дейт. Ар бирибиздин жүрөгүбүздө туулган жердин киши кесирети бар. Сиз Нарын областынын кайсы айылынан болосуз? Мен өзүм Нарын районунун 8-март айылынын колунумун. Аккордеон ошо айылдан эле үйрөндүңүз? Кийинчерээк үйрөнүп калдым. Муну кармаганыма 3 жыл болуп калды. Аккордеонду кармаган. Окуу жайга келгенден баштап, Мен өзүм мурда политехнический институтка тапшырып, энергетика факультетин бүтүргөм. Бирок ал жүрөгүңүзгө туура келбеди. Анан ошо өзүм жүрөгүмө туура келбей калды окшойт. Анан баягы өзүмдүн жан дүйнөм музыкага жакын болгондуктан ушу музыкага тартылып, анан өзүм Бүйсара Бейшеналиев атындагы университетке барып, аяка тапшырып өтүп кеттим. Анан өтүп кеткенден кайра аскерге чакыруу болду мага, кызмат кыл деп. Анан ошо мекен үчүн 1 жыл татыктуу кызмат өтөп келдик, Кудайыма шүгүр. Каякта өтөдүң? Азыркы могу 74-12 деген аскер бөлүктө департаментте служба алдык. 1 жыл татыктуу кызмат өтөп, аяктан 1 ай курс өтүп. Баягы таланттын пайдасы тийдиби? Аяктан кызматта жүргөндө аябай пайдасы тийди десем болот. Кызматты да кылдым, курал кармап. Анан аскерлерге барып концерт койчубуз да. Постоянно майрамдарда болобу, ушу даярданып алып, атайын ушу алып барчы биздин эме саркерлер. Ошолор болуп майрамдарда, жаңы жылдарда, өзүбүздүн иш-чараларда аскерлердин көңүлүн көтөрчүбүз. Демек электрик болбогонуңузга өкүнбөйсүз, Жок, өкүнбөйбүз. Бардык жагынан пайдасы тиеткен. Анан Кудайыма шүгүр, буга адамга, жигитке жетмишөнөр аздык кылат дейт. Бардык жагынан эме төп келишибиз керек экен да, жигит болгондон кийин ат жалында да ойноп. Ошол эле азыр айтып атпайбы, Жумек Мадимов деген таланттуу куудул, бирок аккордеондо дагы эң сонун ойнойт да. Көпчүлүк аны куудул катары билсе, туурабы Дастан, А киши театрда мыкты рөлдөр жасат, ошондой эле аккордеондо жакшы ойнойт, Азат Ишимкарлыбаев да комузда жакшы алдык, Кыргыздын алдыңкы комузчуларынан. Негизи эле мына ошо аккордеон комуз биздин улуттук аспабыбыз. Комуз болсо аккордеон дагы болуп калды. Негизи эле ушул аккордеонду көрүп, кимден көрүп мындай таасир алдыңар? Мисалы үчүн актан сиз кимден көрүп ушу аккордеон классына келип калдыңыз? Жөн эле келген жоксуз да, Негизи үй бүлөбүз менен ырчыбыз. Үй бүлөңүздөр менен, Апам жактан дагы ырдайт, атам жактан дагы ырдайт. Аккордеон мененби? Аккордеон черткендер дагы болгон экен. Анан негизи ошо мектепте окуп жүргөн убакта эле мен ошо аккордеонго кызыкчумун. Анан ошо мектептен эле сиз кайсы айылдан болосуз? Теңир тоонун. Оттук айылынан. Оттук, ошондо Нарын району болот. Нарын району. Оттук айыл. Жакшы, кана келиңиздер, ким ырдап берет азыр? Анда саламат келиңиз эми өзүңүз. Искусствода окуп аткан катары. Же жалпы чогуу ырдасаңар болот азыркыдай кана? Азыр мен бир чыгармага тартуулап берейин, ушу Табылды Актанов агайыбыздын ушу жакшы бир чыгармасын жакшы көрөм да. Ушу Нарындан тапкан махабат деп ырдасам эле кайда барбасың эле ушу ырдап берчи деп эле ушуларды суранып калышат. Анан ушуну бир ырдап берейин, кабыл алып коюңуздар. Ал күндү жүрүм ой унутпай, атыңды атайм ой угулбай.
Asmandan appak o bulutay, asmandan appak asmandan appak oy, asmandan appak bulutay. Hır alvas gözlere kimgedir, köp sözdün aytar oy tizmeli. Bir gözbey tileymey tımızın, göz tiyvez eken ay sizgedir. Göz tiyvez eken ay, göz tiyvez eken oy, göz tiyvez eken ay sizgedir. Camığı vüngdün o yazarmın, can sırrım içken oy katarmın. Yaratkan jalığa bey dünyada, yalgız siz üçün oy yaşarmın. Yalgız siz üçün, yalgız siz üçün oy, yalgız siz üçün yaşarmın. Ansız da ömür o yazaya, az çıkar sizde yo yalıza. Nasihat bolusun oy dünyada, narından tapkan ey mahabat. Narından tapkan ey, narından tapkan oy, hayıldan tapkan ey mahabat. Narından tapkan ey mahabat. Eң сонун бүгүн бизде Теңир Тоо жаш таланттары чак түштүн төрүндө. Дастан мырза, биздин убактыбыз азайып баратат. Негизи эле ушу баягы таланттарды башка көп эле топтор чак түшкө келгенде дайыма айтышат да, биз ишара өзүнчө сынак өткөрөбүз. Ушундай баягы жаштарды дагы дем бериш үчүн Ырыспайдын ырлары, Жумабүйдүн ырларын ырдатабыз дегендейчи. Ошондой да максаттар барбы? Бизде негизи баягы ачыгын айтып ак сүйлөсөк, мындай бир нерсе болбоптур да. Бизде көбүнчө эле баягы мен келгенде эле ырдап эле коюп болду, ошол эле. Мен келгенде негизи баягы окуучуларчы, көбүнчө окуучулар келгенде мен айтып берем, жанагы сүйүүжөн ырларыңар ырдабагыла. Токтот, аны кийин биздин топтон чыгып алып, аябай атаңар чыкканда ырдагыла айланайын. Аты эмне жөнүндө ырдагыла, мекен жөнүндө ырдагыла, жаратылыш жөнүндө ырдагыла деп көп ошого багыт жасайм. Анан биздин студенттерден негизи көбүнчө мына агайлар Саламат агай отурат. Бизде Шабдан Аманкулов деген да агайыбыз бар. Ошол кишилер деле негизи көбүнчө мекен жөнүндө, аты эмне жөнүндө ырдашат ушундай. Бизде багыт ушу да негизи анан. Эң башкы багыт, Биздин убактыбыз соңуна келип атат. Кана келиңиз Айжан, сиз ырдап бересизби же? Кана актан келиңиз анда, кана. Кана чогуу кошулуп, жалпы ырдайлы, кана. Ишенбек Муктар агайыбыздын жүрөк сыры деген
aylan sezmekmin Süybösüm eger Süybösüm eger Süybösüm eger men seni Bayqamay qalsam men seni Sezbey arzusun Durmuştur masha yaşusun Ömrüm seni görmezim Ömrüm sezbey Ömrüm sezbey Ömrüm sezle tatlısı Ömrüm seni görmezim Ömrüm sezle Ömrüm sezle Ömrüm sezle tatlısı Taşonun sezle tatlısı Рахмат бар болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик. Албетте баштаган ишиңиздер аягына чейин жакшы болсун, дагы курамыздар көп жаштарга толсун. Ал эми сиздерге жол көрсөткөн мына ошо ага эжелерге кем ден соолук, узамыр каалайлы. Алыстан ардынан бери келген ыраазычылык билдирели, Тегиртоо элине салам айтыңыздар. Ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде чак түштү Теңиртоо таланттары болду. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Кийинки эфирден амандашканча саламатта калыңыздар.